Ауганстандагы үйлөнүү тойдо ок чыгарган Талибан кыймылынын 3 өкүлүнүн экөө кармалды. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн маалымат катчысы Забиулла Маджахид Twitter баракчасына жазды. Кече кечинде Нангахар провинциясынын Шампур-Маргунде кыштагында өздөрүн талиптер атаган 3 адам тойдогу музыканы токтотууну талап кылышкан. Ислам Эмиратынын атын жамынган окуянын күнөөкөрлөрү шарият өкүмдөрүнө такап чыккынчылыкка барышты деп айтылат маалыматта. РИА Новостинин маалыматына караганда окуя Ауганстандын Нангахар провинциясында болгон. Анда 4 жигит үйлөнүү тойлорун чогуу өткөрүүнү чечишип, тойго музыка коюу үчүн Талибан өкмөтүнүн аймактык бийлигинен уруксат сурашкан. Алар аялдар отурган залга гана жаңыртуу чечими менен уруксат беришкен. Той ортолуп калганда өздөрүн талиптербиз деп тааныштырган 3 адам кирип келип музыканы токтотууну талап кылышкан. Ага бир уурунун 2 түрү бар. Бирөө тоогуңду уурдайт, бирөө тоогуңду уурдайт. Свет өчпөй үйүм жылуу болсун десеңиз, энергетика тармагындагы мителерди чогуу тазалайлы. Менин өлкөм, менин ата мекеним. Эки тарап каршылык көрсөтүп, натыйжада 3 ок чыгарышкан. Андан 2 адам каза таап, дагы 10 адам жарадар болгон. Забиулла Мужахид 3 адамдын экөө кармалганын, дагы бири изделип жатканын кабарлаган. Мейманкананын кожоюнун айтымында, талиптер Ауганстандын тойлорунда музыка коюуга тыюу салышкан. Ошондой эле эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө бөлмөдө отурсун дегенде өкүм кийришкен. Булак, Марал ФМ. Сузак районуна караштуу Ленин атындагы айыл өкмөтүнүн Жыгач Коргон айылында таш жүктөп бараткан КАМАЗ оодарылып, жол четинде бара жаткан 10 класстын окуучу кызын басып, жабырлануучу окуя болгон жерден мерт кетти. Окуя кечээ 31 октябрда күндүз болгон. Жол четинде бараткан Айпери аттуу окуучу кыз оор жүк ташуучу унаадан качканына карабастан кырсыктан каза тапкан. Таш жүктөп бараткан унаа оодарылганда кызды кошо басып калган. Байкуш кызды ошол таш түбүнөн табышты. Мерт кеткен экен. Ал болгону 15 жаштагы кыз болчу. Деги айдоочулар ылдамдык дегенди сактабайт дешет элеттиктер. Унаада болжол менен 5-6 тоннадай таш болгон. Октябрь айылынын тургуну СС өзүнүн КАМАЗ 5511 унаасы менен түштүктү көздөй баратып, рулду башкара албай, жолдун оң тарабына оодарылып, жаш кызды басып калган. Унаада таш жүктөлүп бараткан. Бул боюнча тийиштүү иш алып барып жатат деп билдиришти аталган бөлүмдөн. Булак, Кыргыз кабар. Орусияда полиция кызматкери Борбор Азия мамлекеттеринин биринин жаранын тинтүү учурунда кыргыздарга карата уят сөздөрдү айткан. Тиешелүү видеону өзүнүн Instagram баракчасына аллигаторлор менен күрөш чемпионунун турниринин негиздөөчүсү Ринат Усупбаев жарыялады. Тартип сакчысы белгилегендей, кыргызстандыктар тинтүү учурунда көп калп айтышат. Камерага полиция кызматкери Тажикстандан келген мигранттын асынган сумкасын жана чөнтөктөрүн көрсөтүү учурунда тартылган. Андан ары сүйлөшүү учурунда укук коргоо органдарынын кызматкери баңгизатын издеп жатып кыргыздарды кемсинткен. Буга Тажикстандын жараны милиционерди кыргыздар тууралуу терс пикир айтпай турууга чакырып, кайсы улутта болбосун жакшы да жаман да болот деп белгилеген. Булак, Кыргыз кабар.